Қолдау. Жақсы болды. Жақсы болды. Жақсы болып қаласыңыз. Жақсы болып қаласыңыз. Ол жат тұрғын, мына докторлар бар, қалай нақыл ма? Көп қиынлығы бар, ма? Докторлардың айтқаны көп тұрғын, ма? Құдай берсе жақсы болып қаласың, мақұл болу. Жақсы болып қаласың. Жашнаға оны жидап тұр, 1-2 күнде өзіңе келіп қаласың, анан жақсы болып қаласың. Ешқы жат болып оғана, температура жоқ, все нормально. Ал жердегі балдардың қауіпсіздігін қамсыз қылу керек болды. Қауіпсіздік деген ошол жерде чоң мероприятие өтіп отқаннан ошолордун бір бардық шарттар түзіп бериш керек. Анан жөн эле адамдарды чогултуп алып туруп эле анан кыла бергенде болбойт мындай чоң маселелерди. Ал жерге машиналар өтпөш керек болчу. Машиналарды өзү тура турган жерлери болуш керек эле. Ал жерге жанагыдай чоочун адамдар балдардын арасына кирбеш керек эле. Бул маселелер боюнча дагы президент өзү кыжаалат болуп атат, кабатыр болуп атат. Ошол кече мен командировкада жүрсөм, командировкадан мен чакыртып тез аранын ичинде. Мен түнү менен учуп келдим, азыр ошол экен. Келип карагыла деп туруп кыжаалат болуп атат. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, силер кабатыр болбой туруп туруңуздар, сабыр кылыңыздар. Эми Алла Тааланын ушу буйруганы ушу болду. Муну эч ким азыр оңдой албайт. Эми мындан ары бири-бирибизге жардам берип, ушул акыбалдан чыгып кетишибиз керек да. Материалдык жагынан маселе жок, кыйынчылык жок. Бүгүнкү күндө мамлекетте финансылык материал жакта кыйынчылык жок. Мурдагыдай эмеспиз. Кудайга шүгүрбүз. Тыйын тыпырыбыз бар. Айрыкча мына жабыртаткандарга биз толук бойдон тыйын тыпырларды бергенге аракет кылабыз. Балдарыбыз айыкты чакты жоопкерчиликтүү адамдар ошол жерде болот. Министр менен эки министр эгерде бүгүн жанагы балдар менен тияк кеткен болсо дагы булардын адамдары, жандары бул жерде болот. Урматтуу президентибиз чакыртып айтты, барып өзүң жолугуп элдердин баардыгын успокоить этип айтып келген. Баардык керектүү мамлекеттик чараларды колдонгула деп тапшырманы берди. Реанимацияда жаткандарга азырынча президенттин колунан 200 миң сомдон акча каралды. Муну анча-мынча чуркоп атасыңар, ата-энелер, чай-пай ичип атасыңар, анча-мынча эмне канада биринчи. Ошол иштетип турасыңар, макулбу? Анан жарадар болгондорду, берки жеңилирээк жарадар болгондорго 50 миң сомдон бөлүп берди. Аны да таркатып бергиле, макулбу? Список менен жакшыраак колпойдо таркатып бериши. Биз кичинекей маалыбызда Манасты 1-2 адам айтат эле, жүздөгөн миңдеген адамдар көрөт эле, угат эле. Азыр болсо миңдеген адамдар айтат, эч ким укпайт. Ушул маселени дагы каттуураак бир жолго коюш керек да. Анан дагы ошол райондордо бири-бири менен баягы мелдешип, ким көп адам топтойт деп, ким көбүрөөк чоңураак кылып өткүзөт деп, ушундай соревнованиялар болуп кеткенде, бул демек ошо жергиликтүү бийлик органдарынын жана ошо Манасты уюштуруп аткандардын чоң шалаакылыгы деп эсептейм. Жана бул үчүн жоопкерчилик болуш керек. Журналистлерди баардыгын көрүп атабыз, билип атабыз. Элге карата жасаган мамилеңерди да билип атабыз. Эми эмне дейм, өмүрүңөр узун болсун, денсаулыгуңар чың болсун, балаларыңар менен тынч болгула. Президентке дагы денсаулыгы ийгилик болсун, баардыгын. Ушул жолуңардан кайтпагыла. Рахмат. Рахмат, саламат болуңуз.